Andan kийинки айта турган биздин маселе, урматтуу бир туугандарым, бул ошол курмандык маселеси боюнча пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: "Инналлаха кад абдалакум би яумейни хайран минхума, яумал фитр вал адха." Кандайча пайгамбар алейхиссалам, бул Абу Давудда келген хадис, Медине Мунаввара шаарына келгенде ошол жердеги адамдар 2 күндү майрамдап жүрөр экен. Пайгамбар дегел бул кандай күн дегенде, biz ушул күндөрү күлөбүз, ырахаттанабыз, жыргайбыз. Бул ошол жанагы Нейруз жана Мехаржан деген күндөр экен. Ошондо пайгамбар алейхиссалам айтты: "Кудай Таалам силерге мындан башка 2 жакшы майрамды ошол 2 күн алмаштырды. Бул Курман айт жана Ороз айт" деп пайгамбар айтты. Чындыгында мусулмандар 3 майрамы бар. 2 майрам бул Ороз айт, Курман айт 1 жылда 1 жолу келсе, ал эми Жума майрамы бул Жума сайын айланып келип тура турган урматтуу бир тууганым, бул иншаалла майрам. Курман айт күнү Кудай Таалам ошол Ороз айттан дагы чоңураак майрам, эң чоң айт майрам бул Курман айт майрамы. Анткени Курман айтта адамдар ажылыгын бүтүрүшүп, Арафат күнү бүтөт. Анткени аль-хаджу арафа, ажылык бул Арафа деген. Арафага жеткен адам ажылыгы бүттү деген сөз болот. Ошол ажылыктын бүткөндүгүн майрамдап, ибадат кылгандыгын майрамдап, ошондой Орозо майрам болот. Ошондой эле мына ошол Арафа күнү кимде ким Арафат тоосунда туруп дуа кылса, Кудай Таалам ошолорду тозоктон азат кылат. Ошондой эле кимде ким Арафат күнү турбаса дагы, бирок орозо кармап, Арафада тургандарды эстеп, ошолорго дуа кылып, ошол бир ибадат менен, намаз менен, зикир менен, фикир менен жүрө турган болсо, Кудай Таалам ошол адамдардын дагы Арафада болбосо дагы, ажыда болбосо дагы алардын дагы күнөөсүн, урматтуу бир тууганым, кечирип жиберет. Андан сырткары ошол айт намазга баруунун тартиптери туурасында 1 сентябрь бүгүн айт болсо, айтка кетип аткан адам жасанып барыш керек. Ошол каалаган кийимин кие бербестен жаңы кийим кийип, же болбосо жаңы болбосо дагы эскинин жаңысы дегенде жууп тазалган жакшы кийимдерди кийип, чачтарды ретке келтирип, муруттарды ретке келтирип, ошол тырмактарын алып, жуунуп, таранып, аппак болуп, периштедей болуп кийинип баруусу важип болот. Андан сырткары, урматтуу бир тууган, айт намазга жөнөп аткан адам эртерээк барганга аракет кылыш керек. Багымдат намазы мечитте окугандан кийин дароо ошол айт намазды көздөй жөнөй берсе жакшыраак болот. Колдон келишинче бул адам жөө барганы жакшы. Эгерде сиз алыс жерден, мисалы үчүн Ак өргөдөн келе турган болсоңуз, анда ошол айт намазы окулган жерге жакыныраак келип, ош 1 километр келип, ошол жерге таштап жөө барсаңыз жакшыраак болот. Кээ бирлер барып ошол намаз окуп аткан, айт намаз окулган жердин өзүндө машинесин түртүп барганы бул адепсиздик. Алысыраак коюп, ошондон нарака 1,5 километр, 1 километр басып бара турган болсоңуз, барганыңызда соо болот. Айт намазга барганда бир жол менен барсаңыз, кайра кайтканда башка жол менен кайтканыңыз, урматтуу бир тууганым, сүннөт болот. Кетип атып такбир айтасыз, кыйкырып айтасыз колдон келишинче: Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп такбир айтып, ошол айт намаз окула турган жерге чейин айтып барасыз, урматтуу бир тууганым. Айт күнү багымдаттан кийин нафил намаз окулунбайт. Ошол айттан кийин, намаздан кийин дароо эле ошол айт окулган жерге барат. Андан сырткары ошол Курман айтка кетип аткан адам эрте менен эч нерсе жебестен оозун жууган бойдон эле барат дагы, кайра келип курмандык чалынып, ошол чалынган курмандыктын этинен бышырылган сорпо менен, эт менен ооз ачса жакшыраак болот. Бирок бир адам курсак ачып кетсе, кыйналып кете турган болсо, анда бул адам оозун тамак жеп барса деле, урматтуу бир тууганым, боло берет. Андан сырткары колунан келген адамдарга, мүмкүнчүлүгү бар адамдарга, бай адамдарга, $2000 көбүрөөк акчасы бар адамдарга курмандык чалуу важип болот. Ошол адамдар колунан келсе бир кой чалып, эгерде 7 адам чогулса бир уйда, бир төөжө, бир топоз чалып, ошонун садакасын адамдарга, кембагалдарга тарас, урматтуу бир тууганым, бул чоң сооп болуп эсептелет. Курмандыктар айт намаз окулгандан кийин чалынат. Эгерде курмандык чалам деп ниет кылып, айт намаз окулганга чейин чалып койсо, анда бул өтпөй калат. Бир гана айт намаз окулбай турган кыштактарда, тоолордо гана багымдаттан кийин чала берет. Ал эми айт намаз окулган жердин бардыгында важип болгон курмандыкты мына ошол айт намаздан кийин гана чалынат. Бирок жөн эле нафил курмандык болуп, милдеттүү эмес болуп, же болбосо жөн эле мал сойгусу келип, адамдарга эрте менен эрте тамак кылып коёюн десе, анда булар андан мурда сойсо деле, урматтуу бир тууганым, жарай берет. Ошондон кийин, ошондон сырткары дагы бир маселе, ошол адам колунан келишинче жеке адам окуйбу, жамаат окуйбу, балким аялдар деле колунан келишинче ошол Арапа күндөн баштап такбир айтып туруш керек. Арапа күнү багымдаттан баштап
Assalamu aleykum ve rahmatullah, assalamu aleykum ve rahmatullah degenden darı öyle Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd dep aytsa bu hurmatly bir tuğanım sünnet bolat. Bu oşol Arafat günü 31 avgust günü 5 mal, 1 sentyavrdağı 5 mal, 2 sentyavr 5 mal, 3 sentyavr 5 mal, 4 sentyavr asırga çeyin. Oşonda 31 avgust, 1 sentyavr, 2 sentyavr, 3 sentyavr, 4 sentyavr asırga çeyin ayta turgan bolsoňuz, oşonda urmatly bir tuğan siz sünnet atkargan bolosuz. Kolunuzdan gelişince aytkanыңыз albatta bul jakşyrak bolat. Kimdegim kurmanlyk çala turgan bolsa, oşol kurmandyktyn urmatly bir tuğanım ar bir kılına, her bir tal çaçına çeyin, her bir cünnür çeyin, Hudaý Taala inşallah barыбызга inşallah soğup жазgan bolat. Kurmandyk çalıp atkanda bıçmal mallar jaraý beret, aksak bolup kalgan, arık bolup kalgan, tişi tüşüp kalgan, gözü gör bolgon jarabayt. Birok baş iştebe janagıday baş aylampa bolup kalıp, birok semiz bola turgan bolsa bul jaraý beret. Egerde bir adam, 7 adam çoğulup uy soygon jakşyby, je bolbosam bir goy soygon jakşyby degende ököni karap görös, kaysınısının baası kımbatırak bolsa oşonu çalgan jakşı. Misal üçün uydun 7den bir bölügüne karaganda bir goydun baası kımbat bolsa da koydu çalganыңыз jakşyrak bolat. Egerde koy balası çala turgan bolsoňuz urgaçy koygo karaganda erkek koçkor jakşı, eger ökönün baası birde bola turgan bolsa. Alem eçkide erkek tekege karaganda urgaç eçki jakşyrak, eger ökönün baası birde bola turgan bolsa. Ayt gündörü tuğandar birin ziyarat kılıp, mayramlık berip, uyga konoko çakırgan en jakşı bolat. Bizde en ele jamanı oşol ayt gün ayrıca oştar Jallabat tarapta oşol adam ölgön günge uyga gana gelişet. Egerde kimdir birön uyunda ölüp oşoga 3 ayt ötelek bolsa, oşol uyga gelip Kur'an ok payra geçet. Şunçalık bir düşünüp kalıp kalgan kurman ayt ölüp kalgandardın, orada ölüp kalgandardı mayram eken. Adamlar ölgön uyga gana gelet eken. Demek bizdin uyga mayramda geliyor 3 söz türde biri ölüş şart emes, hurmatly bir tuğanım. Tuğra. Markumlar estegen jakşı. Birok iyilap, anan aytty götkörüp, ayallar gelip alıp, atasy ötüp kelse, apasy ötüp kelse bozolonyp iylagan bol tuğra emes. Ayt günü mayramdyk manay, mayramdyk şaň boluş gerek dagı. Anan tamak içkenden kin markumdarga da istep Kur'an okup koysa. Birok ataýyn markumdarga Kur'an okuturgan gün eken, başka gün emes eken dese, bul bid'at bolat urmatly bir tuğandar. Oşondoy sırtkar ele kimdegim ayt namazga bara alбай kalsa, anda başka jaka çoğultup ayt namaz okulmayt. Oşonu menen urmatly bir tuğanım kalıp ketken bolat. Ayt namaz okulgan dan Hudaý Taala namazыңызды kabul kılsın de biri-birine dua kılgan, albatta bul daga jakşı mesele. Urmatly bir tuğandar, bugün 7den 50 ötkөndүn tegereginde Bişkek şahrında şam namazı oldu. Şunda şam namazı wagtyna çygyp andan keyin kayradan sizler menen biz uşul жерден joluguşabız. Hazır biz tüz efirdegi suralarga orun berебiz. Biz Maral radiosunda şunda öyle 24 TV'dan bizdi görsöňüzдөр bolat. Andan sırtkary Nasat Medianın dan da oşonu bizden emne urmatly bir tuğandar gözömöldep tursaňyzдар bolat. Açık soruğa orun berебiz. Urmatly ugarman, kulak sizde. Assalamu aleykum Şeyh Tuğali. Aleykum assalam ve rahmatullah barakatuh. Hudaýga şükür taksırım. Hudaýga şükür. Şeyh Tuğali uşu biz söz barle birok biraz ыңгайсыз. Aytyp görüňüz, betiňiz görünbeydi, aýta beres godaýym. Jynsyk mamelen sünnetlerini. Jynsyk mamelenin sünnetleri bul ыңгайсыз suroo delemes bolgony bizden kowumçuluk toğra emes şunu algan. Bul oşol albatta birinci gazette bul nikeli juwaýlar ortasında boluşu gerek. Andan sırtkary ayal kişi ayız görgön uçurda, nifas görgön uçurda koşulganga bolboýt, birok mындай bir andan başka meselege şeriat ruhsat beret. Sünnetlerinin biri oşol jynsyk mamelenin astında erkekler ayaldagy ozdoru taza bolup, kiyimler taza bolup, ökönün jatak bölmösü bir romantikalık bir manaydı mınday bir bere turgan bolup, andan sırtkary oşol malday bolup ele gelip kucaktaşıp basa kalbastan oşogo çen anı daýardo, anı öp jutta berkeletdi ayalın. Güýösde ayaly güýös jakşı mamele jasap, balkim taňartydan başlap ele bir-birine belek berip jakşı söz menen oşol töşök meselesine daýardo. Bul paýgambar aýtgan sünnet bolat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aýtgan juwaýlara menen koşulganda malday bolup gelip ele basa kalbastan oşol juwaýlyk mamelege bir-biriňe daýarda
кылгыла, ошого мындай бир аракет кылгыла. Ошондой эле ошол жубайыңардын дагы анын кызыгуусун, анын ошол маселедеги анын каалоосун четке какпастан ошол маарага тең келе тургандай деңгээлде аракет кылгыла деген сөзү бар. Кээ бир адамдар бар, ушул маселе булардын жашоосунда жок деп элестетишет дагы, чубак ушуну айта берет, дей берет дейт. Бирок өзү каяктан төрөлгөн, ким төрөгөн, ата-энеси барбы, өзү үйлөнгөнбү жок, бага маани бербейт. Бирок ушул маселеге келгенде эле ушуларды айткысы келбей, кээ бирлер ажеке ушуну сүйлөбөй эле койбойсузбу, улуу сөздөрдөн сүйлөбөйсүзбү, терең маанилерди козгобойсузбу, качан көрсөк эле ушул төшөк маселесин айта бересиз дейт. Албетте бул айткан сөзүбүздүн бир 100%дан 0,5 гана пайыз, урматтуу бир тууганым. Ал эми кээ бир адамдар ушул гана сөздү угуп кайра бири-бири жөнөткөн үчүн чубак ажы ушундан баш чыкпайт экен деп ойлоп калышы мүмкүн. Анан дагы бир сөз бар кыргызда, улуу сөздө уят жок деген. Дагы бир угарманыбыз бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Устаз, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат, Аллага шүгүр. Устаз, биз Москвадан чалып жатыр эле, менде бир узураак суроо чыгып калды. Биз эки адам, эки мусулман иштейт элек. Эки мусулман иштеп, үчүнчүсү мусулман эмес. Мусулман эмеси менен бир мусулман эмес жөнүндө мындай чыгып калды. Баягы адам биринчи мусулман, эки мусулман кагаз берген болчу, ал кагаз эстен чыгып, ошондо калып 4 айдан кийин кайра баягы экинчи мусулман ал менин буюмум деп кайра талаш. Баягы мусулман эмеске мусулман жок, ал анын буюму эмес. Ал 4 айдан бою аны иштеткен да жок, алга керек да эмес деп койгон сөзү гыйбатка кирбей ошол устаз. Мен сөзүңүздү терең түшүнгөн жокмун, урматтуу бир тууганым, сиз үнүңүз жакшы угулбай атат. Бирок мусулманбы, капырбы, бул мамиле маселесинде биз мусулман болгон үчүн эле буга жан тартып, тигиге каршы кылып койгон туура эмес болот. Адилеттүү туурасын айтыш керек болот. Кээ бир адамдар бар да, сен сырттан келгенсиң, мусапырсың, мен ушул жерликмин, ошон үчүн мен тууганыма тартам, сени бияка коем, тияка коем деген туура эмес. Күбөлүк берүү маселесинде, башка маселесинде, кеңеш берүү маселесинде биз мусулманбы, капырбы бардыгына бирдей кеңеш бериши теңирчи болуп айырмасы жок бизге. Урматтуу бир тууганым, Аллах разы болсун сизден. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Мен сиздин адресиңизди каяктан тапсак болот, ошону сурайлы дегенбиз. Биздин адресибиз Алмата, Горький көчө, Алмата, Анкара көчөлөрүнүн кесилишинде. Казактардын борбору менен түрктөрдүн борбору атталган ошо Алмата, Анкара көчөсүнүн кесилишинде автобаза жолтойдун жанында болобуз. Жума күндөрү келсеңиз табасыз бизди. Урматтуу бир тууганым, дагы бир угарман бар бизде. Кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Жок, устаз, мен бирөөнү гыйбат кылып калдымбы же кылбай калдымбы деген сөз кетет. Мисалы мен бир адам жөнүндө ал кагазды ал окуган эмес, аны колго алган эмес деген сөздү билбейби? Эгер ошону билсеңиз, гыйбат деген эмне? Урматтуу бир тууган, гыйбат деген ошол жөнүндө айткан бир сөздү айтсаңыз, ошол адам сөздүн кимге барып такал, ошол адам ачуусу келе турган болсо, бул гыйбат болгон болот. Сиз чындык айтып атсаңыз деле, мисалы үчүн, мен тууганым, мен кагазды окугам да кантип ушинтип айтасың деп ачуусу келе турган деңгээлде болсо, бул гыйбат болот. Бирок ачуусу келбей турган болсо, бул гыйбат эмес. Гыйбат бул чындык сөз. Бирок ошол чындык сөз тигил адам ачуусун келтире турган болсо, бул гыйбат болот. Ачуусун келтирбей турган болсо, бул гыйбат эмес. Ошол адамга барып айтсам керек мен ошондой деп койдум, кечирим сурашым керек. Ооба, кечирим сураш, ушинтип айтып койдум элем, кечирип кой тууганым деп кечирим сураш керек. Эми экинчи сөзүм, шүгүр келтирүүчү кул кандай болуш керек, устаз? Кандай? Шүгүр келтирүүчү кул. Благодарный раб деп койсорчу. Шүгүр келтирүүчү сөз? Шүгүр келтирүүчү кул. Ооба, түшүндүм. Урматтуу бир тууган, шүгүр келтирүүчү кул деген сөз, бул пайгамбардын хадиси бар, афел акун абдан шакуран дегени, мен шүгүр келтирүүчү кул болбоймбу деген сөзү. Бул адам намазды тахажжуд көбүрөөк окуйт, колдон келишинче Кудай таалама көп шүгүр айтып, нафил намаздар менен, нафил ибадаттар менен көбүрөөк аракет болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
Түндө туруп тахажжуд намазы окуганда буттары кабарып кетер. Ошондо Айша энебиз айтты, сиздин күнөөлөрүңүз жок, Кудайым күнөөдөн сактаган сизди. Анан эмнеге мынча намаз окуй бересиз дегенде, афала акуну абдан шакуран, мен мындай бир шүгүр келтирүүчү, көп шүгүр келтирүүчү пенде болбоймунбу деп жооп берген. Ошондуктан шүгүр келтирүү деген бул нафил намаздар менен, тахажжудтар менен, нафил орозолор менен болот. Пайгамбар алейхиссалам бир хадиси бар, адам дейт, ошол нафил орозолор менен Кудай Таалама көп жакындайт деген өзүнүн осуяты бар. Демек, нафил ибадаттар ошол нафил садакалар, нафил орозолор, нафил зекеттер, ушулардын бардыгы иншалла урматтуу бир тууганым адамды шүгүр келтирүүчү пенделердин катарына кошот иншалла. Дагы бир угарманыбыз бар, көрөрман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен эме кылайын эле убагында келинчегим менен талак деген сөздү айтып алып, уже 2 жыл өтүп кетти арадан. Ошо менен баш кошолуп деп атабыз, анан кандай кылып кошумду билбей атам. Сиздин талак маселе, сиз Бишкекте турасызбы? Ооба, Бишкектемин. Жанагы адрести билип алдыңызбы айтканда? Ооба, уктум. Ошол жерге келип, ошол жердеги биздин жардамчыларга жазыласыз, телефонуңузду калтырсаңыз, кийин сизге телефон чалып, мына убакытка жубайлар чогуу келгенде убакыт беребиз. Ошондо тактап сурабайын айтып беребиз жоопту. Рахмат сизге. Андан кийинки көрөрманга кезек беребиз. Урматтуу көрөрман, кулак сизде. Ассаламу Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Биз Муса неберебиз Муса деген ат койгонбуз 23-июлда. Не? Ушул жылы эме туура болобу же туура эмеспи? Рахмат таксырым. 23-июлда неберели болуп атын Муса деп койгонбуз дейт. Муса деген жашат пайгамбардын аты, урматтуу бир тууганым. Биз сиздин небереңизге дуа кылабыз. Баракаллаху фил мавхуби лакум. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар, байланышка чыккан учурда өзүңүздүн көрүп турган телевизорду же бир сыналгын жана үн алгын үнүн басаңдатып же өчүрүп коюп туруп бизге байланышка чыксаңыз, анткени сиз бүтүндөй Марал ФМдин бардык угармандарына, 24 тыбынын бардык көрөрмандарына, Насат медианын бардык бир кардарларына сиз мындай бир алекет жасатып койгон болосуз да, буларды мындай бир ыңгайсызга туш келтирген болот. Ошондуктан келиңиздер, радиону басаңдатып, кийин телефон чалып алсак, андан кийин суроого жооп келгенде дароо телефонду өчүрөбүз, андан кийин телевизордон же радиодон кадимдей уксаңыз боло берет. Ошону эсибизден чыгарбасак, урматтуу бир туугандар. Дагы бир угарманыбыз бар, урматтуу угарман, кулак сизде. Угарман, биз сизди күтүп турабыз. Эфирдин ар бир мүнөтү кымбат, ошондуктан телефон чалып коюп туруп, чай ичип келейин деп телефонду калтырып кетип калган бул жакшы эмес. Биз сиз менен коштошконго мажбурбуз. Андан кийинки угарманды кабыл алганга биз даярбыз. Угарман, кулак сизде. Алла шифа берсин, жөтөлдүңүз. Сиз биздесиз, коноктосуз. Ассаламу алейкум. Сиз менен да коштошконго туура келет. Сизден кийинки угарманды кезектегени кабыл алабыз. Урматтуу угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кандай чыгып калды? Соктор. Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах разы болсун. Алла разы болсун. Анан мен досум ажыларды топпашы болуп кетти, атамдын атама баягы Хажы Бадал деген менен аткарган жөнөттүм эле маны. Үнүңүздү чыгарыңызчы. Бир досум бар эле. Ажылык топпарга ажылар топпашы болуп кетти, анан атама Хажы Бадал кылыш үчүн аткарып келем деп сенин берип анан жөнөттүм эле. Мен ажылыгы анан кабыл болот да буйруса иншалла. Ал мурда ажыга барып жүргөн эмеби? Жок. Атам 82'de уже, 82'de. Жок, тиги досуңуз. Досум ажыга барып келген, 23 жыл окуган ал жакта. Жакшы экен. Кудайым кабыл кылсын, дуа кылабыз иншалла. Алла разы болсун сизге. Рахмат. Хаж мабрур болсун, сай машкур болсун. Биздин да атабызды, атакебизди бүгүн узаттык ажылыкка.
насип кылса ошондой эле устазыбыз Молдо Газыдан Булданы, ошондой эле устазыбыз Молдо Надырдан Булданы, ошондой эле Базар Коргондогу Баймундуз айылынын имам хатиби Бакыт Мырза Молдо экени бүгүн ажылык узатты. Кудай таалам ушул жарандардын жана башка бардык ажыларыбыздын дуаларын кабыл кылып, хаж мабрур, сай машкур кылып, Арафат, Мина, Муздалифадагы дуаларын кабыл кылсын деп тилек кылабыз. Кыргызстанда дээрлик 5000ге чукул ажы кет, ошолордун бардыгынын ажылыгын Кудайым кабыл кылып, ошолордун дуасынын бир берекети менен Кудай таалам бизге ыймандуу, динибизге каршы чыкпаган, оруну менен сүйлөгөн, мамлекетибиздин жүзүн жел каратпай турган жакшы падыша бергенди Кудай таалам насип кылсын деп тилек кылабыз. Ошондой эле ар бир мусулманда тилеги, дуасы, урматтуу бир тууганым, мына ушундай болуусу кажет. Дагы бир көрөрман бар, урматтуу көрөрман, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Мен сизде бир суроом бар эле. Айтыңыз. Биздин 6 балабыз бар. Анан ушул күйөөм дагы башка кыздар менен сүйлөшкөнүн билип калдым да. Анан ошону ажырашабыз десем, ажырашканга жооп бербей атат. Ошо кандай кылсам болот? Ушинтип жашай берсем болобу? Ал никелеп алып атабы же жөн ойноштук кылып жүрөбү? Жок, жөн эле сүйлөшүп жүрөт экен. Бирок алам деп коет да, ал десем дагы чыгынып албайт. Менен ажырашып кет десе дагы ажырашпайт. Ажырашпаңыз сиз. Ажырашпаңыз, ага үйлөн деп айтыңыз. Мынтип жүргөнүн туура келбейт. Аялдыкы эрге, эрдики элге деген сөз бар. Сен жамандык бала чака тийип калбасын. Же токтот, же никелеп алгының. Бирок сиз ажыраштым да айтпаңыз. Бирөө жиндүү болсо, сиз да жиндүү болбошуңуз керек. Балдар жетим калбаш керек. Ага осуят кылыңыз, биз да дуа кылабыз. Бул өтө жаман нерсе, зына күнөө болот. Адам зына кылып аткан учурда ал ыйманы көтөрүлүп турат. Ошол никеси жок аялдар менен сүйлөшкөн дагы, аны менен телефондон сүйлөшкөн, баарлашкан, кол кармашкан, өбүшкөн бардыгы шарият боюнча зына деп эсептелет. Кудайым мындай шерменел сактасын. Андан көрө ошол колунан келишинче никелеп экинчи аял кылып алганга аракет кылсын. Мунун бардыгы ордуна келет. Албетте экинчи аял боюнча келгенде көпчүлүк аялдар канчалык такыба болбосун, ошол кызганып кээде кызганыч чектен чыгып кетет. Бул таптакыр туура эмес. Кээ бир аялдар бар, ошол аялда экинчи аял алганга каршы, бирок ойнош күткөнгө каршы эмес. Ошондуктан урматтуу бир туугандарым, биздин ар бир үйдө, ар бир эки үйдүн бир үйүндө бойдок кыздарыбыз бар, же эжелерибиз, же апаларыбыз, же карындаштарыбыз турмушка чыкпай калган. Ошолордун тагдырын ойлошубуз керек. Эгерде эркектер, жолдошторуңар ошол экинчи алганга кудурет же ден соолугу жетип, мүмкүнчүлүгү болсо, алардын алганга албетте кызганыч деген нерсе бар, бирок ошого карабастан мындай бир мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракет кылсаңар жакшы болот. Бирок экинчи аял алуу дегенде бул кыргыздын эркектери ушундай кичине эле мурдун көтөрүп калса ала берет. Жок, андай эмес. Ден соолугу чың болбосо, колунан келбей турган болсо, адилеттүү боло албай турган болсо, же мүмкүнчүлүгү жок болсо, буларга аял алганга болбойт. Такыр болбойт, жана дагы болбойт. Ошол колунан келген адамдарга гана уруксат, урматтуу бир тууганым. Намаз окуганды билбеген, арак ичип көчөдө жүргөндөр деле экинчи аялымсы жок, сен аял алгандан мурда намаз окуганды үйрөн, орозо тутканды үйрөн, арагыңды ташта, мусулман бол. Андан кийин сага кезек келет деш керек. Намаз окубагандар экинчи аял алганга уруксат бербеш керек, таптакыр деп мен айткан болор элем, урматтуу бир туугандарым. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Менин бир суроом бар эле да. Күйөөм күнөөсүз камалып кеткен болчу да. Камалып кетип, анан кийин ошо бир жыл боюман алдыргам, ортосунда 2 балабыз бар да. Анан дагы боюмда бар, ошону кандай кылсам болот? Төрөш керек. Кандай кылсам болот? Төрөш керек. Мурунку алдырган балам күнөө. Ага күнөө, адам өлтүргөндөй күнөө көрсүн. Күнөө көрсүн, адам өлтүрдүң сен. Эмне кылсам болот? Эми тоба кыл, ыйла. Тоба кыл. Намаз окуйсуңбу? Намаз окуйм. Намаз эмне окубай жүрөсүң, мусулманым? Окуйм деген ниетим бар ушунда. Ниет жетпейт, ниеттин өзү жетпейт. Намаз окуш керек. Намаз оку, дуа кыл, зикир кыл, фикир кыл. Насип кылса Кудай таалам кабыл кылат. Анан намаз окуган бул парз. Анан кээ бир адамдар жөн эле мусулман боло беребиз дейт, бирок андай жөн эле мусулман боло бербейт, урматтуу бир тууганым. Намаз бул мусулман менен мусулман эмес ортосундагы айырмачылыкты бере турган нерсе. Пайгамбарыбыз айткан, биз менен бизден башкалар ортосунда айырмачылык бул намаз деген. Ошондуктан
намазга аракет кылыңыздар. Намаз диндин тиреги. Эгерде кимдир бирөө намаз окуса динин тургузган болот. Намаз жок болгон болсо бул адам дини, урматтуу бир тууганым, кулап түшкөн, чалды бары чыккан дин деген сөз. Намаз диндин тиреги, намаз парз. Эгерде кимдир бирөө намазды парз эмес десе, бул адам имандан чыгат, урматтуу бир туугандар. Дагы бир биздин угарманыбыз бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Алло, саламат. Кудайга шүгүр. Урматтуу бир туугандар. Мен атым Чубак ажы, мурдагы муфти, дини ишмер. Мага эфирге чыкканда ассаламу алейкум деп чыксаңар, ошол адеп болот. Саламатсызбы деген бул кыргызча саламдашуу эмес, бул ошо орустардын жанагы здравствуйте дегенди кыргызчага которуп алганбыз. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн келгиле ассаламу алейкум деп салам беребиз. Кечирип коесуң. Мен бир суроом бар. Ошондо салам айтпайсызбы сиз мага? Кечирип сурап туруп. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кулак сизде. Мен орозого 6 күн карызым бар эле. Ооба. Андан кийин дагы жана бир ошол айдан кийинки айда. Ооба, Шаввал айындагы, Ошондо кармайм деп ниет кылып койдум эле, кармай албай калгам. Анан эми азыр кармай берсем ошону болобу? 6 күндүк карызды азыр кармай берсеңиз болот. Айт күнү гана кармабайсыз. Айт күнгө чейин 6 күндү кармай берсеңиз болот. Анан кийинки Шаввал айындагы 6 күн ал өтүп кетти убактысы. Ага ниет кылып бирок кармабасаңыз милдеттүү болбойт. Кийинки жылы иншалла өз убагында кармай бересиз. Ал эми орозодон калып калган 6 күнүңүздү мына бүгүндө эртеңден баштап кармай берсеңиз боло берет. 6 күндө карыз болгон 6 күндү кармаганда ал удам-уда кармоо шарт дагы эмес. Bir gün karmap, anan arayda karmap koysanız dağı bolot. Ar jumada bir günden karmap koysanız dağı bolot. Birok udam-uda karmap koygon jakşı. Ayt gündörü karmagan bolboyt. Ошону сурайынчы дегем. Рахмат, Кудайым кабыл кылсын.